Жусуп миңбашы ордодо жатып Коконго биринчи келген жаш кезин эскерет. Жусуп 1798 көктөм айында туулган деп берилет айрым булактарда. Кокон шаарына хан ордого же 1816 жылдарда биринчи келет. Нүсүп 18 жашта, бийликте Омархан 1810-1822 жылдар аралыгында хандыкты башкарган. Чоңоюп азга жетилип калган кезинде Эсенбай аны ээрчитип барды бешимде. Бектердин хандын уулдары алган тарбия аскердик кызмат өтөсүн деген чечимге келгенин айтып, тилегин ишке ашырды. Тыңдыгы Жусуп кичине кезден сезилсе. Хандыкта Кокон тарбия алган балдардын ичинде болуп мыктылап окуп калганын кайрылып калка айтууга болот сыягы, шер гана эмес окумал болгон дарманын. Элимди мыктап алгандан болгон сезимтал дарамет көчү кай жактан келип калганын. Шартылдап минип жалында аттын ойногон, кичине кезде жеңилип бир да койбогон Жусуптун сыры маалымго азыр ааламда керектүү жерде топуктуу болуп тойлогон. Тоолорда күбө, кең аалам күбө Жусупка жашыраак чактан тарбия алган ордодон. Чоңойгон сайын боюна толуп сымбаты, кымбаты кыргыз сарбаздык ишке чырмашты. Найзаны шилтеп чапканы болчу бөтөнчө аскердик ишке артылып Жусуп урматы. Шумкары тоонун чагылган оттой жалындап эс тарткан кезде жалтанбас жүрөк кырдашты. Эсенбай датка тапшырып кетти паңсатка, каалоосу Жусуп жалымдап турган аптапта. Алимхан ханды мерт кылып барса кутумдар, ооматы омор оожалып орноп барганда. Арсланбек паңсат оодарып карап Жусупту машыгуу алда турарын айтты заматта. Он башы сыпай болууга азыр барбаарын, баш ээ менен тартипти бекем кармаарын, машыккан сайын батумду ишке жараса, ордого сакчы болууга алып бараарын, урушка чыгып сайышка түшсө жарамдуу, он башы болуп алдыга чыгып бараарын. Бекемдеп айтып атказды келген конокту сүйүнгөн Жусуп уккандай болду жомокту. Эсенбай датка ичинен ирип кысталып, ошентсе дагы калтырды кындуу болотту. Бой кирип өсүп барбасаң кайра кетерсиң аксыга деген ойлорун ачык солотту. Арсланбек паңсат аңтарып абдан Жусупту эртеси тууга алып барып сезди түзүктү. Чаптырып кылыч сайдырып аркыл найзаны токутуп атты, аттырып мылтык түтөттү. Жоокердик жайын аябай байкап ойлонду, тапшырса буга болотко түнкү күзөттү. Кыймылы чапчаң сарбаздай атат мылтыкты, чыгарып жанды шилтейт го бала кылычты, сунганда найза шаймерден жигит келгендей майданга чыкса сызат го аркыл сызыкты. Даптаяр жоокер турганын көрүп алдында ляшкердик сапка кошууну көздөп тыныкты. Эртеси эрте он башы кошту сабына, Жусупту таптап Маликкул барды дагыда, талаага конуп машыгып жатты жоокерлер, бастырып катар калканды кармап алдыга. Жекеме жеке чыгышып найза сайышып, аламан уруш түрүнө согушка була. Түпөксүз найза тийгенде учуп түшөрүн, токтобой аты тепселеп өзүнүн кетээрин, жоготуп эсин барганда билип жатышты, жалп этип жандын денеден учуп өтөөрүн. Каршылаш атчан капталдан кайдан качырат, сезгендер гана жеңишке ылдам жетээрин. Маликкул дайым үйрөтүп келет баарына, ыкчам да ылдам Жусуптун устат багына. Сыпай Жусуп ордо сакчысы болду. Кокондо кызмат өтөп баштагандан соң 1817 жыл Нүсүп 19 жашта. Өткөндө 3 ай сакчысы болду ордонун. Куралдуу жоокер кайтарды хандын коргонун. Арадан 6 ай өтүп кайра машыгуу жүз башы менен таптады ачин жолдорун. Бир апта өтпөй буйрукту алды жүз башы, калаага соктун машыгуу буйрук болгонун. Кокондук аскер текшерип турчу жолдорду, алайга кеткен жолдордун бейпил болмогу, сыпайлар менен машыккан аскер Жусуптун Алишер башы башчылык кылган тоодогу. Аскерлер сокто 6 ай бирге машыкты, Жусуптун чындап ачылып
жатты.